Жыл сайын октябрь айынын ортосунда дүйнө жүзү боюнча паллиативдик жана хоспистик жардам берүү акциясы өтүп турат. Мындайча айтканда, айыкпас дартка чалдыккандарды моралдык жактан колдоп, ал адам жалгыз эмес экенин билдирүү. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө кубаныч тартуулуу. Бул долбоордун ураны адамдын жашоосун эмес, анын бактылуу күндөрүн көбөйтүү деп аталат. Адам баласы үчүн жылуу сөз угуп, мээримге балкып туруу баарынан баалуу эмеспи? Дартка кабылгандарды моралдык жактан колдоп, жардам иретинде Бишкек шаарынын тургундары келип, кагаздан турналарды өз эмгеги менен жасап жатышты. Мына ушундай акыркы штрихтерди да жасап бүттүк. Жакшынакай турнаны биз бул акцияны колдоо максатында жасадык. Кимдир бирөөнүн маанайын көтөрөт деп ишенебиз. Эске сала кетсек, Японияда онкологиялык илдетке каршылыктын белгиси деп турна эсептелинет. Учурдан пайдаланып, Бишкек шаарынын тургундары да кайдыгер карабастан акцияга катышып, кагаздан турналарды жасоону үйрөнүп жатышты. Саламаттык сактоо системасында паллиативдик жардам бул жаңы киргизилген баягы бөлүгү деп эсептесек болот. Ошонун эл арасында маалыматты көбүрөөк таркатуу бир максаты болуп, ушул акцияны өткөзүп жатабыз. Жана паллиативке муктаж бейтаптарга колдоо көргөзүү. Башка адамдар баягы алар менен бирге болгонун жана аларды унутпоону тастыктай турган болуп акция ошол максатты койгон да өзүнүн алдына. Чын дил менен кагаздан жасалган турналар Кыргызстандагы дартка кабылгандарга белекке берилет. Аны менен бирге кошумча белектер да камтылды. Айнура Ваданова, Эрмек Азизов, НТС Атайын таң шоу үчүн.